Salam, dagы bir суроом бар эле. Курандын 96-сүрөсү 2-аятында ушундай деп айтылган. Ал зат инсанды уюган кандан жараткан. Бүгүнкү күндө бизге маалым, инсан уюган катып калган кандан жаралбайт, балким урук клеткаларынан жаралат. Ушуга окшош башка аяттын котормосунда дагы уруктан уюган кан жаратып, уюган кандан эт бөлүктөрүн жараттык деп айтылган. Бирок эмбриондун өсүү процесси андай болбойт го. Сиз доктурсуз, муну жакшыраак билесиз. Ушундай, эми келиңиз сизге түшүндүрүп берейин. Кур'ан-ы Каримдин Нахл сүрөсү 43-аятында жана Анбия сүрөсү 7-аятында эгер билбесеңер илимдүүлөрдөн сурагыла. Мен өзүмдү илимдүүмүн деп айта албайм, бирок кичине билгендеримди сиз менен бөлүшмөкчүмүн. Мен аалыммын дебейм, мен болгону жөн эле талиби илиммин. Ошого карабай бул менин адистигим боюнча суроо. Дал ушул аргумент доктор Уильям Кэмпбелл тарабынан да берилген эле. Доктор Уильям Кэмпбелл медицина илиминин доктору. Ал Куранга каршы китеп жазып, илимий иш жактаган. Китебинин аты Курандагы 13 илимий каталар. 8 жыл ичинде эч бир мусулман аны танган жок. Америка студенттери аны менен талашууга чакырышты. Мен Чикагого бардым. Аны менен Куран жана Библия илим нурунда аттуу талаш өткөрдүк. Ал койгон аргументтердин бири дагы сиздин сурооңуздай болчу. Курандын алгачкы түшкөн 2 аяты болгон Алак сүрөсүнүн 1-2 аяттарында жараткан эгеңдин аты менен оку. Ал зат инсанды уюган кандан жараткан. Уильям Кэмпбелл ушул аятты көргөзүп, мына бул кадимки гректерден көчүрүлгөн. Кадимки гректер инсанды уюган кандан жараткан дешет эле. Бул болсо катаа деди. Мен доктор катары ага ооба инсан кандан жаралбайт дедим. Кийин ал сөзүн улантып, бардык котормолордо уюган кан деп айтылган. Бирок акыркы убактарда кээ бир мусулмандар аны сүлүккө окшош нерсе деп которууну башташты. Буларды окуп көргөн экен, өтө жакшы. Бирок бардык кадимки тафсирчилер аяттагы алак сөзүнө катып калган кан маанисин берген. Себеби эненин жатынында сүлүк болушу мүмкүн эмес деди. Бирок алака сөзүнө токтоло турган болсок, анын 3 мааниси бар. Уюган кан, жабышкак асылып туруучу нерсе жана сүлүккө окшош нерсе. Профессор Кейтмурга бул аяттар көргөзүлгөндө, ал киши мен аны сүлүккө окшойт деп ойлобоймун деди да, эмбриондун алгачкы баскычтарын микроскопто күзөтө туруп таң калды. Бүгүнкү күндө илим технологиянын айтышынча, эмбрион сүлүккө окшогон формада болот экен. Бирок Кур'ан-ы Карим алдында бардык адамзат өзүнүн чектелген илими менен алсыз. Илим технология өртүшү менен Куран маанилери дагы жаңыдан жаңы маалыматтарга ээ боло берет. Ошондой эле кош бойлуулук туурасындагы илим дагы өнүктү. Бул баар эмес. Уильям Кэмпбелл Мароккодо жашап, араб тилин кемчиликсиз үйрөнгөн эле. Ошондой эле ал медицина илимдеринин доктору дагы. Мен жөн эле медицина бакалаврымын. Анын илимий даражасы меникинен жогору. Куранга каршы китеп жазып, илимий иш жактаган. Араб тилин кемчиликсиз өздөштүргөн. Ушинтип биз талаш өткөрдүк. Мен ага алаканын маанилерин түшүндүрүп бердим. Эмбриология жаатында өз дорунун таанымал профессор алымы Кейтмур эмбрион алгачкы баскычта сүлүккө окшорун далилдеди. Жана бул четке кагып болбой турган далилге айланды. Бирок биз билебиз, алаканын экинчи мааниси жабышып асылып туруучу нерсе. Бул дагы туура болуп, эмбрион жатын дубалына жабышып асылып турат. Акыркы изилдөөлөр ушуну көргөздү. Эмбриондун алгачкы баскычында кан айлануусу али башталбаган болот экен. Ушу себеп ал жерде кан катып калганга окшоп көрүнөт экен. Демек, уюган катып калган кан мааниси дагы бүгүнкү күн илим технологиясы боюнча дагы туура эсептелет. Куранда айтылган уюган кан бул көрүнүшүнөн катып калган кандай болушу мүмкүн экен. Функциясы боюнча болсо жатын дубалына жабышып, асылып туруучу экен. Формасы боюнча болсо сүлүккө окшош болушу. Алхамдулиллах, үчөө мааниси дагы туура. Уюган кан дагы, асылып туруучу дагы, сүлүккө окшош нерсе дагы туура. Үмүт кыламын, сурооңузга жооп бере алдым.